Урматтуу мекендештер, энергия кризис күчөп турганда ошол кездеги президент Бакиев тезектергиле деп айтты эле. Ал бүгүнкү күнгө чейин аңыз кеп болуп жүрөт. Мен бүгүн Германияда биогаз өндүргөн фермердин чарбасында жүрүп, Бакиевдин ошол сөзүн эстедим. Бүгүн Европада да энергетикалык кризис, Кыргызстанга да ал кризис непкелин келип отурат. Ушуларды эске алганда Бакиев багытын абдан туура айткан. Бирок формасын туура эмес айткан. Бул фермердин 1000ге жакын уyu бар экен. Биз турган фермасында 500 уй бар экен. Булар күнүнө 50 тонна кык чыгарышат экен. 15 тоннага жакын сүт. Кеп азыр сүт эмес, кык жөнүндө, тезек жөнүндө болмокчу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бул биогаз чыгарган ишкана. Биогаз чыгарган бул ишкана күнүнө 100 тонна сырье талап кылат экен. Анын жарымы 50 тонна уйлардан чыккан. Калган 50 тоннасы жүгөрү жана чөптөрдөн жасалган силос бар экен. Алар бул резервуарларда демделип, ачып, кычып, газга айланып, анан электростанция, жылуулук электростанцияларында жагылып, электр энергиясын чыгарат экен. Бул жерде 2,5 мегаватт электр энергия чыгып, 2000 үй бүлөнү жылуулук, ысык суу менен камсыз кылат. Ал эми жалпы улуттук сетке электр тармакы 2,5 мегаватт электр энергия сатып турат. Кою силос жытанган жер экен. Айылдын жыты мынасындай жерде чоңойгонбуз. Бул жыт чамасы кийимдерге сиңип, биз Берлинге чейин алып кетет окшойбуз. Мына бул жакта мен артында силос чуланган ямалар турат. Эми урматтуу туугандар, менин айтайын деген. Биздин максат, өкмөттүн максаты кыргыз дыйкандарынын, малчыларынын иштеп чыгарган товарлары, продукциялары жакшы баада рынокто өтүш керек. Алар пайда көрүш керек. Айыл чарбасы, мал чарбасы рентабелдүү болуш керек. Мен бүгүн
Берлиндин алдындагы фермага келип, немистердин тажрыйбасын үйрөнүп, алардын технологиясын Кыргызстанга сунуш кылсак деген максат менен келдим. Бул фермердин 1600 гектар жерди иштетет экен. Анын 600 гектар өзүнүкү, 1000 гектарын арендага алат экен. Мен артымда турган иш заводду ал 17 миллион еврого куруптур. Мамлекет 20 жылга арзан кредит берген. Жана бул жерден иштелип чыккан электроэнергияны 1 киловаттын баасын 18 центтен сатып алууну кепилдик кылган. Ошон үчүн бул жакынкы 1-2 жылда карызымдан кутулам деп турат. Электроэнергиясынын баасы 18 цент биз үчүн албетте абдан кымбат. Бирок бул жерде электроэнергиянын рыноктук баасы 20-дан 35 центке чейин өзгөрүп турат экен. Эсиңиздерге салып кетемин, бизде 2-3 цент. Бизде уйлардан сүт, ет гана албастан алардын кыгын, тезегин, алардан ашып калган чөп чарын ачытып, кычытып, андан био газ алсак, бул отхозсуз өндүрүш. Бул жашыл энергетика болот эле. Бул бизде сырттан энергетикалык көз карандысыздыктан гана сактабастан, өзгөчө тоолуу жерлерде Газпром түзүктөр менен газ жеткире албаган жерде мына ушундай газ өндүргөн ишканаларды куруп, үйлөрдү жылытканга, айылдарды ысык суу менен камсыз кылганга, керек болсо электроэнергия чыгарганга мындай пайдаланса болот экен. Анын үчүн сөзсүз түрдө мамлекет жардам бериш керек. Эмне үчүн Германияда мен ушул тажрыйбаны үйрөнүп жатам. Кээ бир кыргызстандыктар айтышы мүмкүн, бул технология бизге деле белгилүү, өзүбүз деле жасап алабыз. Анын үчүн ушул Германиядан үйрөнүштүн эмне кереги бар? Евросоюздун жашыл борбордук Азия деген программасы бар. Ошол программанын алкасында финансылык жардам көргөзүү да каралган. Биздин максат технологияны булардын акчасына узартылган мөөнөттөгү кредиттер менен Кыргызстандын фермерлерине жардам берүү. Бул фермер айтат, 3 үйү бар, 10 үйү бар, 50 үйү бар малчыларга дагы газ чыгарган установкаларды жасап бере алабыз. Атайын контейнердеги мобилдүү установкаларды жасап бере алабыз. Аны тоого чыкканда дагы, башка жака көчкөндө дагы алып барып, өзүңдүн үй бүлөңдү энергия менен камсыз кылсаң болот. Бул ысык суу, бул үйдү жылытуу, мына ушуга окшогон отхозсуз өндүрүш ыкмаларын биз өзгө киргизишибиз керек. Германияда 10 000 ушуга окшогон завод бар экен. 10 000. Ал эми жакында жанындагы кичинекей Данияда алар өлкө керек деген газдын 40%-ин биогаз установкалары берет экен. Ошентип мал чарбасынын, айыл чарбасынын продукцияларын энергетикалык проблемаларды чечүүдө пайдаланса болот экен. Бул айыл жеринде малчыларга, дыйкандарга жаңы жумуш орундарын ачып берип, алардын продукцияларына рынок түзүп берип, алардын доходун камсыз кылса болот. Мен мындан кийин Сафлердон
başka ösümdüklerden may çıkarıp biyo dizel dep dizel mayına 10'dan 20%ga çeyin aralashtirib satuv ыкмасын dagın sizlerge tanıştıram. Oşondoy ele Germaniyada biyo etanol dep benzinge 20%ga çeyin ösümdüklerden çıkan spirtni koşup satıp ayıl jellerinin produksiyasını ötkөрgөнгө fermerlerden doходунун кирешесinin kepildenişine şart түзүшөт экен. Ал тажрыйбаны дагы жакында мен барып көрүп үйрөнүп биздин өкмөткө сунуш кылдым. Мен өкмөткө пилоттук проекттерди түзүп, тигил же бул региондо мал чарбасы бар фермерлерге базасында ушул тажрыйбаны жайылтып, мамлекеттин дыйкандарды, малчыларды колдоо саясатын ыраттуу жүргүзүүнүн жолун сунуш кылат элем. Мен жана айткандай, өкмөттүн колдоосусуз узунга созулган кредит бермейинче жөнөкөй малчылар, дыйкандар мындай технологияларды өздөштүрө албайт. Эгер мамлекет жардам берсе, бул технология бүтүндөй Кыргызстанга энергетикалык көз каранды эместикти камсыз кылууда, жакырчылыкка күрөшүүдө чоң жардам болот. Биз Тима Веселс деген Бранденбург жериндеги фермердин чарбасын көрүп берилимди көздөй кайттык. Келген максатыбызды, көргөн нерселерибиздин баарын сиздерге айтып бердим. Эми ушул Германия элинин, немистерин менталитетин көргөзгөн бир эпизод айтып коюнумду туура көрүп отурам. Тима Веселстин 2 ишканасын барып кыдырып көрдүк. Эми убакыт келди, Берлинге кайтайлык деп коштошойлук десек, жок. Обед айтып койгон. Тамактарын кетпесиңер болбойт деди. Макул деп анан Коңуш айылга бир 6 километрге аны ээрчип бардык. Көпкө сүйлөшүп тамактандык. Анан коштошуп эле чыгып жөнөдүк. Эми биз Кыргыздын меймандостугуна бекер тамакка көнгөнбүз, чакырган адам алыстан келген адамды мындай коноктойт. Анан бир маал деле менен кошо келген дипломаттар тонко сезген. Өңүнөн байкадык дейт, төлөбөсөк болбойт. Биз да төлөйлүк десек, төлөгүлө деп айтты. Анан баарыбыз өзүбүздүн жеген тамагыбызга төлөп жолго чыктык. Эми бул биз үчүн күлкүлүү, көнмүш болбогон момент. Ошон үчүн мен сиздерге айтайын деп, анан мындан биз да сабак алышыбыз керек деп ойлойм. Байлык тыйындап куралат экен. Байлык бул мээнет гана эмес, бул сарамжамдуулук экен. Байлык, бай болуу бул жашоо образы, өзгөчө бир менталитет экен. Кыргызда ошон үчүн кашыктап жыйнаганды чөмүктөп чачкан деген адамга мүнөздөмө сөз бар. Ал мүнөздөмө кыргыздын көпчүлүгүнө туура келет экен. Ошон үчүн биз тапкан акчаны экономикага салабыз, өндүрүшкө салабыз, илимий техникалык прогресске салабыз десек, ол жок. Чачканды токтотуп, башка элдердин, азыр мен айтып аткан Германиянын тажрыйбаларын өзүбүзгө мындай алышыбыз керек экен. Албетте машача
daroo ele saraң болгон мен оюмча мындай барып болбойт, колубуздан келбейт. Бирок биз башка элдин салты, маданияты, аларды прогресске сүйрөгөн өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек деп ойлойм.